Бүгүнкү күн биз үчүн жана мектеп үчүн өзгөчө маанилүү күн. Биз бүгүн Шаршыналы Куручбеков атындагы мектепке караштуу Заманбап Тиги Букс китепкананын ачылышын белгилеп жатабыз. Көптөн бери ниет кылып жүргөнбүз. Бул мектеп мен чоң атамдын ысымын алып жүрөт. Айымдар жана мырзалар, урматтуу меймандар, урматтуу коомчулук, урматтуу пресса өкүлдөрү, орун алыңыздар. Бүгүнкү китепкананын ачылышын баштайбыз. Жакыныраак келип, көңүл буруп калыңыздар. Биздин чыгаан инсандар улут үчүн каражанын кар чуруп келген десек, эч ким каршы боло албас. Антсе дагы 7 ноябрь 1924 жыл улутту ойгото турган биринчи кадам болгон деп тарых эскерет. Алгачкы жолу Эркин тоо аталышындагы гезити кыргыз эл үчүн Ташкентте чыгарылган. Бул тарыхый күндө журт аталары мындайча эскерет. Жолдоштор, куттуктайм. Гезитибиз ийгиликтүү чыкты. Алгыла, окугула, дагы чыгарабыз. Тамга тааныганың, тааныбаганыңа окуп бергиле. Мунусунда кыргыздын эркин эл экени жазылды. Эмкисинде улуттун уңгусун жазабыз. Жакшы самалык болду, жолдоштор. Мен аябай кубанып турам. Бул чек эмес, баар алды да. Ыбыке, сен эмне дейсиң? Ооба жолдош профессор. Ишекемдин эмгеги чоң, ойлору терең болду. Эмкисин эл чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анан жанакы сиз айткан китеп маселесин кандай кылабыз я? Китеп маселеси эрте эмеспи я? Жолдош профессор, текшерүүдөн өтүш керек эмеспи алы? Жолдоштор, эми бизге кыргыз эл үчүн китеп чыгаруу убагы келди. Тайсалдап тура берсек, улутту эч качан ойгото албайбыз. Эскини козгобой турсак кантет, жолдош профессор? Жакында эле автономдук болгонубуз эркиндик эмес, артыбызда 7 баштуу аждар дем алып турат. Эмнеден коркосуңар? Башын гезит менен ачып алдык. Андан ары өзү кетет. Сагынбай Манасчыны алып келип Манасын жаздыргыла. Манастан баштайлы. Кыргыздын улуулугун кыргыз өзү билсин да. Сагынбайдын Манасы динге басымдалат экен. Азыр булар минтип жатса бизге кыйын болуп калбайбы? Каске, китеп дегениң. Кыргыз казактын алипесин кайра баштан текшерүүгө алды дешет. Балким бизди да текшерип калышса бул кандай болот? Айтамда бир байлааны Жолдоштор, эмнеден коркосуңар? Манас элдин үнү. Биз болгону жазып элге берели. Жазбасаң бул үн өчөт, унутулат, жоголот. Ал эми жоголгон үн улутсуздуктун башаты. Тамыры жок дарак куурайт. Мурасы жок эл башка элдин кулу болот. Керек болсо биз латын тилинде китеп чыгарсак болот. Ошончо эле коркуп атсаңар. Жолдош профессор, ооба китеп чыгарып элди ойготолу деген жакшы. Бирок Манастан башкасы менен баштасак болбойбу? Манастан башка эмнең бар? Эмне эле куйкум сөз чыгарып жатасың? Улсатты жолдош профессор. Мен даярмын. Тапшырмаңызды бериңиз. Эмне десеңиз, ошону кылам. Чын эле элдин катчы атын жоюу биздин милдет. Гезитти күндө окуса, китепти кылымда окушат. Жарайсың, Осмонкул. Бүгүн бул китеп үчүн мени камашы мүмкүн. Бирок эртең бул китеп үчүн биздин эл ойгонот. Айткылачы, китеп жан дүйнөнү жана улутту өстүрөбү? Өстүрөт. Китеп менен адам өзүн тааныйбы? Тааныйт, туура. Китеп менен өлкөнү гүлдөт алабызбы? Гүлдөт алабыз. Китеп менен кана бизди кыргыз эл деп таанышат. Ушул жетишет. Кана, кимиңер макулсуңар? Колуңарды көтөргүлө. Макулмун мен. Мен макулмун. Күн түндө биштеп жатышты. Өз элин эстен чыгарбаш үчүн, өз тилин жерге таштабаш үчүн. Уул менен кызга калсын кеп, бул сенин дооруң деп. Өткөндү кагазга тике сайып жатышты. Сөөгө эмес сөз көтөргөн, калем эмес жүрөк менен көргөн.
журт аталарынын бизге кылган эмгектери кулабас дубал бизге мурас болуп калат. Жолдош профессор! Жолдош профессор! Каске! Жолдош профессор! Кечириңиз мени! Мени кечирип коюңуз! Мени кыйнап кол койдуруп алышты! Мен сизге болгон дилим ак! Мени кечириңиз, жолдош профессор! Бали, жолдош профессор. Иш илгери болсун. Эмне кылганыңыз? Кетеп, пан ислам, улутчул дегенди кулак угуп жатат. Укпасак жакшы болот эле. Касым, ну чему ты возмущаешься? Наши уши на небе. Все слышим, все видим. Товарищи, хорошо. Что вы выпускаете книгу? Но вы толкаете народа в плохую сторону. Вы же знаете, Манас направлен против власти. Эч кандай каршы эмес. Жөн гана силер башкача көз менен карап жатасыңар. Манас элдик экенин эч ким талаша албайт. Мына моголдор кимдики? Сенин жолдошторуңдун колдору. Алар айтып жатат, сиз биздин бийликке каршы экенсиз. Демек, улут өссүн деңизчи. А ким улут өспөсүн деп айтсын? Сизге пан исламчыл жана улутчул деген айып тагылды. Мен бул айыпты туура эмес деп эсептейм. Кандай айыпты каалайсың анда? Ушул жерде тургандардын баарынын бир айыбы мекенге кылган ак кызматы, кыргыз тил үчүн, эмгек үчүн айып тагылып жатат деп эсептейм. Болуптур. Кандай болбосун айыптуусуңар. Акыркы сөзүңөрдү айткыла. Тумаке, менин акыркы кадамдарымды Манас коштосун. Айткыла, токтобогула, китеп кылып жазгыла, бүт ааламга жайылткыла, жазгыла. Прекратить! Отставить! Токтобогула, жазгыла! Манастап чуу тартып 40 жөрө кирип барганда Оваң ошой ордунан турбаганын карачы Алыстан Манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы Ошондон акырын сүйлөп бекташтай алдаңай көлүм укчуңа деп баштай туй көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экенбиз камалып кара Кытайга о Манас өлгөнү келген экенбиз кара Кытай манжонун авантүрлүү эри бар алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар бейпайды салып флашта бет алышар жери бар чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалың Чын. Ооба. Аталарыбыз ак эмгек үчүн атылышты. Кылмышы кагаз, калеми курал, сөзү Манас, тили кыргыз. Алардын үнүнөн ким коркту? Ким коркту чындыктан? Алар эл үчүн жанын беришти. Алар тилге болгон сүйүүнү калтырып кетти. Элге болгон ишенимди бекем берди. Алардын акыркы тилеги орундалып, азыркы убакта Манас китеби кеңири дүйнөгө тарады.
кыргыздын баласы, менин кыргыздын баласы. Мактанамын, мактангыдай жөнүм бар, мактанарлык кыргыз деген өңүм бар. Мелмилинең ар бир жанды бөлөгөн, өлтүргөн мелмил сөкөлүм бар. Мелмилинең ар бир жанды бөлөгөн, өлтүргөн мелмил сөкөлүм бар. Сен кыргыздын баласы, мен кыргыздын баласы, сен кыргыздын баласы, менин кыргыздын баласы. Мактанамын, мактангыдай шартым бар, иман келсе сүйгөрсөккөн элим бар. Мезгилинде Манас бабам мурастап, мунда мурас болгон салтым бар. Мен кыргыздын баласы, сен кыргыздын баласы, менин кыргыздын баласы. Маданият ынтымак бар, ырыс бар, ар табалуу алык ул бар, чыңгыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колуңда, ой мактангыла кыргыздар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колуңда, ой мактангыла кыргыздар. Баласы, мен кыргыздын баласы, сен кыргыздын баласы, менин кыргыздын баласы. Акал айтып жо токтоткон тилим бар, мукит сымал чалкып жаткан дилим бар. Мал жандыктын адам затты тең карап, муң басканда колдой турчу бирим бар. Мен кыргыздын баласы, сен кыргыздын баласы, менин кыргыздын баласы. Мактанамын, мактангыдай шартым бар, мейман келсе сүйгөрсөккөн элим бар. Мезгилинде Манас бабам мурастап, мунда мурас болгон салтым